Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 30 октябрь 2024 жыл мен сиздерге Фуркаттын центрine жакын эле жерде жайгашкан Алиханов көчөсүнөн сатыла турган 5 соток тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Таза суу бар, свет бар, жери дагы тегиз. Мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Фуркаттын центринен мады тарапка 500 метр жүрөсүздөр. Анан мына чоң трассанын оң тарабында жайгашкан Алиханов көчөсүнө кирип, жолдор асфальт билесиздер, туугандар. Ушул Алиханов көчөсүнө кирип, түп-түз 1 километр жүрүп барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Ушул эле көчөнүн сол тарабында мына сатыла турган жер участогубуз жайгашкан. Жери тегиз, кызыл китеби бар, документи так. Анан чоң Ошалай трассасына деле жакын, кийин келип көрүп кетесиздер. Анан туугандар, мына караңыздар, үйлөрдүн саны өтө көп. Күндөн күнгө үйлөр түшүп атат. Андыктан ала турган болсоңуздар өкүнбөйсүздөр. Бул жакка карап дальше жүрсөңүздөр, бул жакта дагы үйлөр көп. Мына жерди көрүп атасыздарбы? Бул жер бош орундук. Кудай буйруса ушул жерге жазында мектеп, бала бакча түшөт экен. Жазында башталат экен. Анан мына жолдорду көрүп атасыздарбы? Азыр жарым асфальт болгон. Бул жагы жазында, бул жактагы асфальт болот экен. Келип бүт бардык информацияларын мына жердеги жашоочуларга берип кетиптир айыл өкмөт. Караңыздар, сонун. Ош шаарына деле жакын, 5-10 мүнөттө кеңире кирип барасыздар. Так, мына караңыздар, узун турасы 20га 25, көчө тарабы 20, бул жагы узуну 25. Караңыздар туугандар, эки тарабы тең тосулган, үйлөр салынган, 4 тарабына забор кыласыздар дагы, мына көчө тарабын забор кылып туруп барата орнотуп койсоңуздар эле болду туугандар. Үй тосулуп, сонун болуп көркүнө келип калат. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар туугандар. Анан свет бар. Кеңири бардыгы. Ошону да эске алып коюңуздар, асфальт болот экен. Анан бир 300 метр түз жүрсөңүздөр, сол тарапта бош орундук бар. Ал жерге жазында Кудай буйруса мектеп менен бала бакча түшөт экен туугандар. Анан жерибиз деле тегиз. Эч кандай бир уклон жок. Келип эле үй салып ишти кыла берсеңиздер болот. Негизи эле жер алган адам утулган эмес, билесиздер, туугандар. Эч кам санабай ала бериңиздер. Кызыл китеби бар, документи так. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деди. Мына караңыздар. Азыр ээсине акча керек болот экен туугандар. Ошол себептен эле сатуута менейм, болбосо сатпайт элем деп мага информация берди, түшүндүрүп. Сонун жер негизинен, абасы таза, тынч. Фуркаттын центрине 1 километр, 2 километр ашып кетсе, шаарга деле жакын эле, нар жагы эми маршруткалар каттайт. Машинаңыздар менен шаарга 5 мүнөттө жетип каласыздар. Мына туугандар, көчө бою 20 метр, бул жака эсептегенде 30 метр. Примерно мына сыртка ажатканга чейин болуп калат. Бул ажаткан эми нар жактыкы, кошунаңыздардыкы. Ушундай. Негизинен жакшы, мага жакты. Тегиз экен. Эми мындай кичине уклон, ал эми мындай тегиз деп эле эсептелинет туугандар. Бир аз эле уклон, бирок бул тегиз деп эсептелет туугандар. Так, дагы кандай маалымат берсек экен? Вариант обмен жолдорун сурабапмын, эми чалып айтып көрөсүздөр, машинам бар да, бирдемкем бар деп. Мынасы алмаштырат. Болбосо мына акчага аласыздар. Туугандар, баасын айтайын, азыраак сүйлөйүн. Баасы телефондон карап айтып коеюнчу. $29 000 туугандар. Анан кеми бар. Азыр тем более доллар дагы түшүп кетти, 84-85 болот ата. $29 000. Сомго айландырсаңыздар примерно бир 2 400 000 сомдой болуп калат да, мен оюмчачы. Негизинен жакшы эле бар. Плюс еще кеми бар. Ушундай 5 соток, 20га 25, жери тегиз, кызыл китеби бар. Мына 3 тарабына тең үйлөр салынган, жашайт көчөнүн бою. Туугандар, мына жер айтып өттүм, жазында асфальт болот экен. Мына жерде жашагандарга келип информация берип кетиптир, асфальт болот, ушундай депчи. Себептен население көбөйдү да, бул жакта дагы үйлөр көбөйдү, адамдар көбөйдү, асфальт кылыш керек. Мына 300 метр бул жака жүрсөңүздөр, сол тарапта бош орундук бар, чоң. Кийин келип көрүп кетесиздер. Жазында ал жерге Кудай буйруса мектеп башталат экен. Жакшы, мектепке балдарыңыздар пешком эле барып келип турат. Барыңыздарга ийгилик.